канча жыл мурун болгону эсимде жок, бирок ал кезде мен Екатеринбургда иштеп жашайт болчумун, мигрант болуп. Анан баягы выходной болуп калат го, выходной күнү өзүнчө жасанып алып, бир жактарга чыккым келет го. Ошентип өзүмчө отуруп, кыш болчу, аябай кычыраган кыш, Екатеринбург аябай суук болот го. Анан сонун кылып макияжды кылып, кирпиктерин боеп, анда моундай кирпиктер жок болчу да, жасалмалар жок эле. Туштан коюп, астына үстүнө коюп, анан кийин кийинип, анан үйдөн чыгып, остановкага чейин где-то бир 15 мүнөт жөө басыш керек болчу да. А монтип суук аябай. Калың кийинип, шапка кийип, мындай шарф менен бетин тоңуп калбасын деп жаап, анан кийин остановкага чейин барып, анан кысылыш автобуска чыгып, анан сыртты карабай аттым. Карнавал деген торговый центр бар эле, азыр барбы жокпу билбейм. Ичинде Ашан деген неме бар эле. Короче, арзан эле да любой нерсе. Анан ошол жака баягы автобустун ичи ысык экен, анан кайра бир остановка өтүп кетип, анан түшүп, кайра жөө басып келип, анан эмеге кирип, Ашанга кирип, амтип тележкада продукт кылып, ар нерсеге керектүү нерселерди алып жүрөм. Анан баягы кыздардын баары эле кичине боенуп алсак, өзү сонун сезип калабыз го, өзүнчө эле өзүн Анжелина Джоли сезип. Жүрсөм баягы ичиңдеги нерсеңи өзүң сонун сезгениң сыртка да билинет го, элдердин баары эле мени мынтип прям билинет да, баштарын менен бурулуп каратат да, аялдар, кыздар делечи. Өзүмдөй сонун кийинип алдым эле. Анан ошентип улам салып жүрөм, анан баардыгы эле орустар монтип бурулуп карашат. Анан боенуп алганын билип калыштыр да, сонун болуп кетатканымды деп ошентип жүрөрдүм. Анан кийин бир маалда эле анан ар кандай отделдер бар эле да. Баягы эме шапка саткан жер бар эле. Шапка саткан жерде мынтип мындай кылып тоголоп күзгүнү чыгарып койчу эле да, чоң кылып алып кийип көргөнгөчү. Мынтип сүзүрөп кетип атат, баягы жерден күзгүнү карасам. Көзүм астыда үстү капкара туштарым түшүп калыптыр мындай кылып. Көрсө баягы туш койгондо, шарфты моундай кылып такканда, дем алганда мына жагыңан чыгат го. Суук катуу болот эле да, кирпиктерин тоңуп тур да, анан кайра ысыкка чыкканда эрип туруп, өйдөгө ылдыйга жармашып андай капкара болуп, өзү сулуу сезип жүрөм. Ошол күндү эстесем, жанымда эч ким жок же, эч ким айтып койбоптур, таң алып эле карап атса мен сулуума каратат дей бердим. Анысыңарындай ошо Екатеринбургда өткөн